Аудиону телефонго кантип жаздырса болот? Сиз эмне кылышыңыз керек? Үндү тунук кылып жаздыруу үчүн сөзсүз түрдө эле кошумча жабдуу сатып алыштын кажети жок. Болгону бир нече маанилүү жөндөөлөрдү өзгөртүп, үн жаздыруу ыкмасын алмаштыруу менен телефонго деле сонун үн жаздырса болот. Телефонду учак режимине, тагыраагы авиа режимине койсоңуз, чалуулар жана текстик билдирүүлөр үн жаздырууну үзгүлтүккө учуратпайт. Мындан тышкары көпчүлүк телефондордо не беспокоит деген функция бар. Ал дагы билдирүүлөр менен вибрациялардын тоскоол болушунан арылтат. Бул режимди телефондун жөндөөлөрүнөн таба аласыз. Эгер таба албасаңыз, смартфонуңуздун моделин Google'га жазып, сиз түзмөктө бул функцияны кантип иштетүү керектигин издеп көрүңүз. Микрофон жабылып же тосулуп калбаганын текшериңиз. Алгач телефонуңуздун микрофонун табыңыз. Адатта ал смартфондун астыңкы бөлүгүндө турат. Ошондой эле микрофон камеранын жанында деле болушу мүмкүн. Видеого тартып жатканда аны колуңуз же чехол менен жаап албаганыңызды текшериңиз. Микрофон ачык болсо үн тунук жана даана жазылат. Чоң залдарда микрофонду үн чыккан жерге жакын кармаңыз. Эгер сиз видео съемканы жыйындар залында жүргүзүп жатсаңыз, үндү жакшыраак жаздыруу үчүн микрофонду сүйлөп жаткан адамга жакындатыңыз. Телефонду кыймылдатпаңыз жана өзүңүз да кыймылдабаңыз. Анткени телефондун микрофону айланадагы бардык үндү жаздыра берет. Башкача айтканда, үн жаздырып жатып кыймылдасаңыз, куртка же футболкаңыздын шырылдаган үндөрүнөн өйдө жаздырылып калат. Эң оголу видео тартып жатканда кыймылдабаш керек. Ошондо видеодо ашык үндөр болбойт. Тынчыраак жерде жаздырып, сүйлөп жаткан кишиге жакын туруңуз. Бул эң негизги эреже. Каарманыңыздан тынчыраак бир жерге турууну суранып, өзүңүз ага жакырыныраак орун алыңыз. Бирок албетте, мындан улам кадрдын сапаты да аксап калбаш керек. Дагы бир лайфхак: унаалар шуулдап жүргөн жолдун жанында тартпаганга аракет кылыңыз. Андан көрө бак тарактуу жерди таап, ошол жерден тартыңыз. Анткени дарактар жана анын жалбырактары ашыкча үндүн деңгээлин катуу басаңдатат. Тышкы микрофондор. Видеонун үнү тунук жазылышы үчүн эң жакшы вариант телефонго тышкы микрофонду туташтыруу. Бул интервью алууга арналган петличка, сүйлөп жаткан адамдын кийимине кыпчылат. Же болбосо айланадагы үндү жаздырууга багытталган тышкы микрофондор да болушу мүмкүн. Микрофондор көбүнчө зымдуу болуп телефонго туташтырылат. iPhone'до Lightning, ал эми Android'де Type-C. Бул микрофондор телефондун микрофонуна караганда үндү алда канча сапаттуу жаздырат. Бул өз кезегинде видеону да жакшыртат.